Салам достор. Кечеки каргашалуу окуядан кийин көптөгөн бир өзүмдүн ой толгоом моргуштап чыгып сиздер менен бөлүшүүнү туура көрүп турам. Деги эле Кыргызстанда биздин мамлекетибизде кыздардын коомдогу орду кандай, кыздардын укугу корголуп жатабы, элдин мамилеси кандай деген бир суроо мени кыйнайт да. Бул жерден азыр Айзаданын, Бурулайдын өлүмү жөн жайдан келип чыккан жок. Буга окшогон кайгылуу окуялар ар дайым эле кайталанып келинет. Бирок тилекке каршы биз ар дайым көңүл бурбай коебуз да. Акыркы учурлары интернет, социалдык тармактар, байланыштар абдан күчөп, ушундай бир маалыматтарды бар жогубуз интернет аркылуу алып калгандыгыбыз үчүн ушундай маалыматтар чыга баштады. Мен эмнени айткым келип турат? Достор, кыздар саясатка барса, жогорку кеңешке, депутаттыкка, же болбосо министрликке, же болбосо кайсы бир кызматка, мамлекеттик кызматка барса, эмнегедир элдердин түшүнүгүндө көпчүлүк пайызынын, 100% эмес, бир 60-70% элдин түшүнүгүндө базаркомдун кызы, же болбосо олигархтын кызы, же болбосо байдын көңүлдөшү, бир партия лидеринин жакын адамы катарында сыпатташат да. Бирок бизге окшогон карапайым кыздар саясатка барып калса, анда ар кандай ушак чыгарышат. Бул жөн жайынан жөн эле келип калган жок. Бул патриоттуулугунан, билимдүүлүгүнөн, же болбосо ушу мамлекетти сүйгөндүгүнөн, күйгөндүгүнөн ушул кызматка келди, өзүнүн тажрыйбасынан улам ушул кызматка келип жатат деген ой жүгүртүү абдан аз. Эмне себептен? Себеп дегенде мына кечеги эле Айзадан алып качып атканда көрдүңүздөр. Жанында ушул кол чатыр кармап, унчукпай өтүп кетип аткан аял. Машинелерде ушул жигиттер тигил кызды уурдап кетип атса унчукпай карап отурушту. Себеп дегенде бизде боло берет деген түшүнүк калыптанып калган да. Мен абдан кейип, бир ыйлагым келип, ушунчалык маанайым түшүп олтурам да. Эмне себептен биз ар дайым кыздар суурулуп чыгып, чындыгын айтса, аларды тебелейбиз дагы табалайбыз. Жөнөкөй эле мисал. Эмне себептен ошо кыздардын укугун коргоого келгенде, кыздардын укугун коргоп чыккандарды башаламан, булар демократия деп, жанагындай бир жыныстуу үйлөнүүлөрдү колдоп чыгып атышат деп, аларды жаман көрсөтүүгө аракет кылабыз. Сиздерде да кыздар барго, урматтуу жигиттер? Кызматыңар, же болбосо ошол жасап аткан жумушуңар кыздарыңарды коргоп алууга тоскоолдук жаратабы? Же кыздарды коргоого намыстанасыздарбы? Араңыздардан саясат жасайм, чындыкты айтам деп чыккан кыздарды тыйып койчу атасы жок, агасы жок деп табалай бересиңер көпчүлүгүңөр. Бирок ал чындыкты айтып атканы менен ишибиз жокко. Жөнөкөй эле мисал. Мен коомдогу азыркы саясий кырдаалдагы маселелерди айтып чыксам, менин чоң атам менен болгон бир чоң атам менен тең, атам менен тең кишиге жабыштырып, ар кандай уят сөздөрдү айтып чыгып аткан уятсыздарды неге тыйып койгонго жарабайсыңар? Неге ушинтип адам өлтүрүп аткан, шалаакылык кылып аткан, кечеги деле пандемияда канчалаган биздин мекендештердин өлүмүнө себепкер болгондорду айтып чыкпайсыңар? Неге ошолорду иликтебейсиңер? Неге чындыкты айтып чыккан кыздардын колун кайрып, аларды соттоп, камап, анан алардын оозун жабыш үчүн ар кандай уятсыз бир ыкмалар менен жамандайсыңар? Биз качан кыздарыбызды коргоп алабыз? Биз кыздарыбызды коргой албасак, анда мамлекетти кантип коргойбуз? Кантип чек араларыбызды коргойбуз? Кантип жерлерибизди, сууларыбызды сактап калабыз? Жөнөкөй эле кызыбызды коргой албасак. Жөнөкөй эле ушул бир Айзада деген чырактай кызыбызды сактап кала албаган ушунчалык чоң министрликтин кереги барбы бизге? Же ички иштер министрлиги Садыр Жапаровго эле охрана болуп алганбы?
жан сакчы болуп алганбы, ошонун гана кызыкчылыгына иштейби же Ташиевдин кызыкчылыгына иштейби? Неге жөнөкөй коомдун, элдин кызыкчылыгына иштебейт? Неге коргобойт биздин элибизди? Неге ушул элибиздин жаркын келечеги үчүн күрөшпөйт? Акыры ошол мамлекеттик кызматта иштеп аткандардын баары жогун биз багабыз го. Биз өзүбүздүн келечегибиз үчүн эмне үчүн күрөшпөйбүз? Эмне үчүн талап кылбайбыз? Эмнеге талап кылган адамдарды тепкилейбиз, жана аларды жемелейбиз? Кандай адам болдук биз? Кандай коом болдук? Биз кайсы жолго баратабыз? Элдин баары астыга карай өнүгүп атса, айга мамлекет курам деп атса, биз артты карай кетип атабыз го. Достор, неге чындыкты чыркыратып айткандарды тебелейбиз? Неге тепкилейбиз аларды? Ошол адам өлтүргөндөрдү ошончолук шалакылык кетирип, кызматынан айлыкты алып алып, түштөнү тамагында бутун асып койгон министрлерди жемелебейсиңерби? Эмне жумуш кылып атышат алар? Калктын камсыз, коопсуздугун коргобой. Өздөрүн гана камсыз кылып олтурат. Бурулайдын өлүмүнөн кийин эсине келбеген бул министрлик канчалык деңгээлде элдин тынчтыгын, коопсуздугун карайт? Бул министрди ким алып келди? Ким дайындады? Азыркы ушундай бир чуулгандуу окуяга ким жоопкерчиликти тартат? Президент менен мамлекеттеги болуп аткан баар жок кылмыштуулукка, баар жок адилетсиздикке мен жеке керт башым менен жооп берем деген жооп бербейби? Агалар, аталар, кыздарыңар акыйкаттыкты айтып чыгам десе, мен жашоодо өз ордумду өзүмдүн тандоом менен тандайм десе, анда аларга жардам берели. Силерди биз жакшы көрөбүз. Силер биздин коргоочубузсуңар. Бизди жемелеп табалап, кыздарыңыздарды урушпаңыздар. Туура тарбияны көрсөтүп, мээрим төгүүчү, күчтүү затсыңар силер. Кыздарыбызды ар дайым коргойлу. Ушундай коргой албаган, өзүнүн кызматын эптей албагандарга көзүнө карап чындыкты айтып, кызматыңарды эптей албасаңар кеткиле. Бул жакта иштей турган азаматтар бар деп өзүңөр колго албасаңар болбойт. Бизди качанкыга чейин билимсиздер, качанкыга чейин ушундай бир өз билемдикке, ушундай бир башаламандыкка жол бергендер башкара берет. Ойлонолу.